Нурайым Араван районунун Жаңы Араван айылынын тургуну. Ал быйыл 16-га толуп, өмүрүндө биринчи жолу паспорт алуу үчүн керектелүүчү документтерин чогултуп, район борборуна келген. Аны жаңы ачылган калктуу тейлөө борборунун кызматкерлери кабыл алып, паспорт алуу үчүн керектүү документтери менен таанышты. Мен азыркы жашта 16 жаштамын. 16 жашка чыкканга байланыштуу паспорт алышка туура келди. Азыркы учурда паспорт алуу үчүн келдим. Бул жерде жаңы ачылган здание мага жакты. Өтө чоң болуп, жаштакай болуп түшүптүр. Бул жердин кызматтары да жакты, аябай сылык мамиледе болуп, жакшы кызмат кылышат экен. Араван районунда ачылган бул калктуу тейлөө борборуна буга чейин муктаждык күч болгон. Борбордун имараты кеңири жана заманбап шартта. Мындагы кызматкерлер мурунку имаратты кичинекей жана эски болгондуктан калкка кызмат көрсөтүүдө бир топ ыңгайсыздыктар жаралып турганын, эми жаңы имаратта иштөө жеңил жана ыкчам болот дешет. Биздин буга чейинки имаратыбыз бир тойлор шарты кичине, анан чыккандыраак жерде болгон болчу. Анан буга чейинки имаратыбыз эми мындай мамлекеттик кызматкерлердин жардамы менен ушул Айыл банктын имаратын бизге өткөрүп берип, ушул бизге жумуш ордун бизге бошоп беришти. Ушул себептен бизде кызматкерлер көп болчу, буга чейин жетишпей. Мындагы калктуу тейлөө борбору президенттин калктуу тейлөөнү жакшыртуу жана тез арада санариптештирүү боюнча программасынын негизинде санариптик өнүктүрүү министринин каржылоосу менен ачылды. Бул борборду ачуудагы негизги максат элдин түйшүгүн жеңилдетүү болгон. Себеби буга чейин аравандыктар айрым документтерин алуу үчүн облус борборуна келүүгө туура келсе, эми райондон эле алып алууга жагдай жаралып турат. Бүт ишканалардын баарын көрүп келдик. Мунун аркасында дагы делегировать этчү биздин вопросторубуз бар. Айыл өкмөттөрүнө чейин ушу көрүп атпайсыңар, мисалы үчүн Ошто көчө көрүп келдим. Действительно очередь аябай чоң экен. Мунун баарын мисалы үчүн Аравандын эли дагы, райондун эли ушу Ошко барып, очередке туруп документтерин алышкан. Бүгүн мына бүгүнкү күндө күнүнө 300-400 кишини обслуживать этчү борбор ачылды. Бул да именно ошо биздин алып бараткан программабыздын аркасындагы жумуштар. Үйлөнгөндө 2 жаш ошолор үйлөнүү тууралуу күбөлүгүн алганда бир аз бизде кыйчылыктар болуп атат. Ошондуктан президент ушундай тапшырма берген, ошол элдерге барлык жерде ушу жакшы жакай шарт түзүп берип, ушул кыйчылыктарды баардыгын жоюу маселеси каралган да. Эми аравандыктар документ иштерин бүтүрүүдө мурдагыдай ыңгайсыздыктар жаралбай, ыкчам жана сапаттуу бүтөт деп ишенип турушат. Алар мурун жөнөкөй эле бир аныктама алуу үчүн кээде бир нече күн кезек күтүүгө туура келген дешет. Бүгүнкү шарт менен ачылып аткан экен, биз абдан курсанбыз. Мурда келип, канча өчүрлөргө туруп, бир күндө өчүрүбүз жетпей жазылып коюп, анан бияктан жетише албаганыбызда Ошко барып алып атканбыз. Бүгүнкү мына ачылыш болуп аптыр. Абдан курсанбыз. Ушул күнгө чейин Кыргызстанда жалпы 33 калктуу тейлөө борбору болгон болсо, бүгүн Араван районунда ачылган бул борбор 34-сүсү болду. Мекеменин имараты жалпы 270 чарчы метр болсо, борборду ачуу үчүн санариптик өнүктүрүү министри 3 миллион сом каражат бөлгөн. Азыр мекемеде 17 кызматкер калктуу тейлөөнү көздөп турат. Рыспай Мажитов, Темирлан Эрнис уулу, Нур Ньюс, Араван району.